Oy musulman bay bol. Бүгінгі күнде bir tanka деген сөз да. Ақша қолдың кері деп эле жүрө бербе. Құдай Таалам бізді зекет бергенге бұйырды. Ажылық қылғанға бұйырды. Бұл деген сөз, о мұсылман бай бол деген сөз. Ой мұсылман бай бол, зекет бер, қолың іште тап, бай болды, анан кейін қолы жоқ, қолында жоқтар емде қыл деген сөз, бер деген сөз. О мұсылман байы, ақшаңды жина, анан кейін ажыға бар деген сөз. Ақша қолдың кері деп эле жүрө бербе. Ал сөз болбогон сөз. Туура ақша қолдың кері бүгін пайда болот, эртеге кетет. Бирок ошол акча менен негизги алдыган сүрө турган максатка жетиш үчүн ошол акча керек. Күнүмдүк жашооңа ошол акча керек. Акча бизде туура эмес түшүнүк пайда болуп калганда, акча десе ой деп эле бай адамды өзүнчө эле жаман көрсө түшүнүк пайда болуп калган. Сахабалардын тарыхын карасак, Абу Бакыр кандай адам болгон? Эң бай сахаба болгон. Усман эң бай сахаба болгон. Умар бай болгон. Абдурахман ибн Авф соодагер, аябай чоң бай адам болгон. Абдурахман ибн Авф бир нече жолу байлыгыны, мал мүлкүнүн баарыны сарптаган адам болгон. Бир нече жолу. Бир жолу Мадинада Айша энебиз сахабияттар менен олтуруп дүбүр доштогат. Не деген, не болду? Эмне десе, ким? Абдурахман ибн Авфтын эмнеси? Кервени Шамдан келатат деген. Анан Айша энебиз сүйүнүп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Абдурахман ибн Авф бейишке жөрмөлөп кирет деп айтканда. Анан Абдурахман ибн Авф жолда баратканда бир сахаба чыгып, ушу Айша энебиздин сизди пайгамбар ушинтип айтканын айтты, муктум дегенде Абдурахман ибн Авф кайра чуркап Айша энебизге айтты. Пайгамбарыбыз мен жөнүндө ушинтип айтты деп. Пайгамбарыбыз ооба сен жөнүндө сени ушу бейишке жөрмөлөп кирет дегенде Абдурахман ибн Авф сүйүнгөнүнөн мен эми бейишке жөрмөлөм эмес, мен бейишке чуркап тике туруп чуркап киргенге аракет кылам деп дароо чыгып 700 тө үстүндөгү соода кылып келаткан товарлардын баарыны фисабиле Мадина элинин баардыгын таркатты да. Элестете бериңиз. Бир тө бүгүнкү күндө бир танка деген сөз да. 700 тө үстүндөгү байлыктын баарыны бейишке туруп эми чуркап кирейин деп байлыктын баарын эмне кылды? Баардыгын таркатты да. Канча жолу ушинтип мал мүлкүнүн баарын берди. Ушундай бай адам болгон. Атайын биз ушул тарихте бай мусулман деген атайын китеп даярдадык. Ислам университети. Ушул түшүнүк жок кылайлы деп. Кээ бир сахабалардын өлгөндөн кийин калтырып кеткен мурасы бизге окшогон мамлекеттердин бюджетине караганда 10 эсе көбүрөөк алтын таштап кеткен сахабалар болгон экен. Эгерде байлык ушунчалык жаман көрүлгөн нерсе, ушунчалык кир нерсе, жаман нерсе болгон болсо, ошо сахабалар акча жыйнабаса керек эле. Айтайын дегеним, байлык эгерде жүрөккө кирип кетсе, байлыкты сүйүү жүрөккө кирип кетсе жаман нерсе. Байлыкты табуу, кам кылуу бул мусулманга талап кылынган нерсе. Кудай Таалам бизди ошол байлык табыш үчүн бай болуп, ошону бериш үчүн эмнеге буйрду? Зекет берүүгө буйрду. Ажылыкка байырууга буйрду.